улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине кечкисинде чыгууга уруксат берилди. Ал үчүн кичи туристтик жолдорго атайын күндөн энергия алуучу жарыктандыруулар орнотулду. Ага катар келген зыяратчылардын жана туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу максатында заманбап видео камералар да коюлду. Жасалган иштердин баары демөөрчүлөр тарабынан каржыланды. Эми коноктор кечки саат 12ге чейин Сулайман тоого келишсе болот. Biz gelgen көрөрмандарды кечки саат 10га чейин гана кабыл алабыз. Бирок муну дагы туура түшүнүш керек. Анткени биз таң атканга чейин Сулайман тоонун дарбазасын ачып кое албайбыз. Анткени жалпы коомчулукка белгилүү болгондой, Сулайман тоо бул бирлик Кыргызстандын оштуктардын шаары Сулайман тоосу эмес. Бул бүткүл дүйнөлүк эстелик. ЮНЕСКО Кыргызстандан биринчи жолу кабыл алынган эстелик катары белгилүү. Бүгүнкү күндө келген эс алуучуларга жакшы шарт түзүп берүү максатында бир катар эрежелер да кабыл алынган. Анда өрт коопсуздугун сактап, кооптуу деп белгиленген аймакка чыгууга тыюу салынат. Ошондой эле сырттан келген туристтер ит, мышык сыяктуу жаныбарларды өздөрү менен кошо алып келүүгө уруксат берилбейт. Мындан сырткары желим баштыкчалары, желим бөтөлкөлөрдү да алып чыгууга болбойт. Ошондой эле туристтер, сырттан келген туристтер иттерин жана мышыктарды алып киргенге да мүмкүн эмес. Желим бөтөлкөлөрдү алып киргенге мүмкүн эмес. Чипс, ар кандай баштыкчаларды алып киргенге мүмкүн эмес. Алардын баардыгына биз тыюу салганбыз. Ошол эле учурда мен жалпы келүүчүлөргө дагы учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Сулайман тоого келгенде биздин койгон талаптарды толук аткарып, режимдерге баш ийишиңиздер керек. Анткени биз кооптуулукту жараткан аймактарга, ошол эле тоонун түп жерлеринде эскертүү тактачаларын орнотконбуз. Ал жерде жүрүүгө мүмкүн эмес, өрт коопсуздугун сактагыла деген сыяктуу эрежелер бар. Сулайман тоо кечки саат 12ге чейин иштеп баштаганына шаар тургундары жана келген коноктор да кубанышууда. Алар күн салкындаган мезгилде сейилдөө үчүн жакшы шарт түзүлгөндүгүн билдиришти. Кенен убакыт жакшы да. Туристтер кеч келген болот, эрте келген болот, күн ысыктыгына байланыштуу салкында чыккан болот. Анан эми албетте 9-10га чейинкиси аябай жакшы да. Биз жакшы кубандык, аябай 9-10га чейин эс алып, ичин заряд кылып, көрүп, таанышып дегендей. Биздин оюбуз жакшы, анткени биз жетишпей калабызбы, эрте жабылып калат деп келатканбыз да. Көрбөй калабызбы музейлерди менен. 10га чейин узарганы биз үчүн эң жакшы болду да. Салкын убакта алыстан келатсак, көрүп кетүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү да 10га чейин. Бүгүнкү күндө аталган жайдын эки тарабынан тең кирүү аркылуу болуп калды. Чоң кишилер үчүн 70 сом болсо, жаш балдарга 50 сом деп белгиленген. Сулайман тоого кирүү мурдагы эле график тарих боюнча эч кандай өзгөртүлгөн жок. Чоң адамдар үчүн 70 сом, кичи балдар үчүн 50 сом дагы ошол боюнча сакталып калды. Сулайман тоо Ош шаарындагы ыйык тоо болуп эсептелинет. 2009-жылдын июнь айында дүйнөлүк мурастарына кирген биринчи мамлекеттик эстелик болуп калган. Узундугу 3 километр, турасы 1,5-2 километр. Деңиз деңгээлинен 1176 метр бийиктикте жайгашкан. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.